Men adamдын фамилиясына дагы, атына дагы, жынысына дагы, анын улутуна дагы, туулган жерине дагы карабайм. Колуңдан келеби, иштейсиң. Колуңдан келбейби, жакын жолбойсуң. Мамлекеттик казынага кол салдыңбы, колуң ошол жерде кыркылат. Ким экенине карабайсың. Анан аны кошуп ал, стабилдүүлүк үчүн деген түшүнүктөр мага иштебейт. Мени менен эч ким соодалаша албайт. Мен бир гана Жараткан Аллахтын буйругун калдайган калктын каалоосун гана аткарам. Башка кишинин аткаруусун каалоосун мага тиешеси жок. Биз ушу жолду тандап алганбыз, ушу жол менен барабыз. Мугалимдер түкүрүнүп жерге тепкилебейт. Бизди ушунча саат эртерээк алып барып коюп, калтырап өлтүрмөй болду. А сизди бирөө кыйнатып бар. Директор айтты. Айланайын, эжеке. Директор эмес, кайнатаңыз айтса да кылбайсызбы? Анан кантип директордон коркуп каласыз? Сиздин өзүңүздүн баргыңыз келет ошол жерге. Кандай дейсиз? Жигиттер, студенттер айтышат. Зачеткабызды алып койду. Эмне алып койду? Себеп өзүңүз студент катары коркосуз, эртең экзамен тапшыра албай калат. Эмнеге? Окуган эмес. Баары бири-бири менен аралашканда. Саламатсызбы дейт. Мен Каракулжадан болом. Бизде биримдикте иштеген адамдар кайрылгы садырга иштеп жатышат. Куттуу болсун. Садырага 100 миңге чейин кредит алгандардын процентин азайтып койду. Бул пара эмеспи дейт. Өзүңүз суроо берип туруп, жообун жазып коюпсуз аягына. Эне каалайсыз менден? Кандай окуңуз керек? Мен сиз менен 100% кошулам. Туура? Суроону бердиңиз, жообу бар. Кредиттин процентин азайтып койду. Бул пара эмеспи? Пара. Сатып алуу. Бир аксакал барат дагы базарга коюн саттып, торпогун саттып, бирдемесин сатып берет. Эми уктурлар, аябай көңүл коюп туруп уктурлар. Маанисин түшүнөсүздөр ошондой. Ошол торпогун сатып, кудуңдап сүйүрүп, чөнтөгүнө салат дагы акчасын. Баягы багыттык таксиге түшөт, маршрут деп коесуңар, маршрут. Ошого түшүп, кетип баратканда бир шылуун чөнтөгүндөгү бүт акчаны алып коюп атат. Бүттү. А түшөөр жерге барганда айдоочу айтып атат. Агай, баштагы агайдын аксакал. Жол керен төлөп коюңуз дейт. Десе чөнтөгүнө салат эч нерсе жок. Эми бул деген жаман нерсе. Бүтүндөй акчасын алдырып койгон бул жаман нерсе. Ал жагын чуклайт, бул жагын чуклайт, айдоочу урушуп атат. Эптеп эле шылтоо издей бересизби? Агай, уялбайсызбы? Төлөп койбойсузбу башкаларды кармабай? Ошол жанагы таксинин ичиндегилердин баары батырып атат. Бизди кармабай, тездетип төлөбөйсүң дегендей кылат. Десе, баягы чөнтөгүндөгү бар акчасынын баарын алып койгон шылуун келет дагы мен төлөп коем агай сизге деп 10 сом таштап коюп атат. Десе автобустун ичиндегилердин баары ыйлап бата берип атат. Айланайын, сендей балдар көп болсун. Келечегиң кең болсун. Азамат, ушуну тарткан азаматтар кече шайлоодо дал ушундай болду, бүгүнкү шайлоодо дал ушундай болду. Терибизди тилип, кан какшатып, каныбызды соруп алган азаматтар келип, учунан бирдемени ыргытып койсо, биз бата берип атабыз айланайын. Биз ошолорду көтөрүп атабыз. Биз ошолорду таза экен деп атабыз. Биз ошолорду көтөрүп, тескерисинче мага окшогондорду барып ошолорго кошулбайсыңбы деп мени да кыйнап атасың. Мен антип уурулук кыла албайм кечирип койгон. Мен андай жол менен баргым келбейт. Мыйзам чыгаруу жыйынына ушундай кишилер баруу керек, мыйзамды түшүнгөн, конституцияны түшүнгөн. Жок дегенде моундай кылып бирөө жазып берсе, ошону окуй ала турган азамат керек. Жазып бергениңди окуй албай атат. Ошону ким жиберип атат ал жака? Сиз, менин элим Кыргызстан жиберип атат. Неге жиберип атат? Ичип алып, жеп алып, алып алып жиберип атат. Кандай болду? Демек, булактын башы ким экен? Биз. Биз кандай адамдарды көтөрсөк, ошондой адамдар барат. Кандай дейсиз? Азыркы учурдагы бийликтин барып ушунчалык кетти, бүт сабатсыздар бийликке келип калган абдан өкүндүрөт. Сизге суроо дагы жок. Азыр кыргыз эли сизге муктаж. Рахмат.
чогуу ошол жолго баралы. Эгерде муктаждык башка нерсеге болуп аткан болсо, жакшы, талапкерлер ар кандай болот. Ошол сиздин муктаждыгыңыз кимге муктаж болуп атса, ошол жерге барыңыз. Мен бир да шайлоодо, бир да жыйында, бир да жолугушууда мени шайлагыла деген сөздү укпайсыздар. Мен айтып атам, таразага салгыла да өзүңөр тандап алгыла. Акыл эсиңиздерге жараша. Парасат кандай болсо ошого жараша тандап алгыла. Мен деп көкүрөк каккан кишилерден эмесмин. Менден кыйындар бар. Менден акылдуулар бар. Менден тажрыйбалуулар бар деп айтам. Мен деп көкүрөк каккандын өзү бул жеткен акмактык жана акылсыздык болот. Ошон үчүн айтат биздин ата-бабаларыбыз. Өзүңдү эр ойлосоң, бирөөнү шер ойло. Кече парламенттик шайлоого акчабыз жок деп бараткан мекенчилдер бүгүн ар бир столбага ийип отур. 80 миң. Каяктан пайда болду? Кайдан пайда болду айлана? Же бир жерден таап алдыңбы жолдо барат? Кандай болду? Мен билбейм, акылым жетпейт. Эми эсеткилеп, ушунун баарын берип атышат. Берип аткандар эртең талап кылышат. Эмне деп талап кылат? Сиз айткандай, мени бул ишке коесуң. Мени ал ишке коесуң. Кудамды бул жака алып барасың, жээримди бул жака алып келесиң. Жалганбы? Бул жөнөкөй эле нерсе го, эки жерде 2-4 дегендей эле нерсе го. Ушунан өзүбүз жыйынтык чыгарбайлыбы кыргыздар? Алмайдын бермейи бар. Не дегилер? Бекер кыштак какканда гана болот дейт. Бир кызматка дайындап атканда бирөөсү аябай ага жакын киши, тааныш, тууган, жора жолдош, экинчиси бейтааныш. Бирок ошол бейтааныш аябай мыкты адис. Ошол жерге койсо майын чыгарып иштеп бере турган азамат жигит. Ошол азаматты койбой, беркини коюп койсо, ошол адепсиз, сабатсыз, тажрыйбасыз адам барып, канчалык зыян келтирсе, ал зыян келтирген деген бул күнөө. Ошол күнөөнү үйдө жатып бөлүшүп отурат дейт. Мына сиз, мен, биздин кыргызстандыктар бир кишини билбей туруп ошого добуш бердиңизби? Же билип туруп добуш бердиңиз? Ошол барып канчалык уурлук кылса, кылмышы канча болсо, ошонун кандайдыр бир бөлүгүнү, күнөөсүнү сиз мойнуңузга алып отурасыз. Иса алейхисаламдын кезинде баягы падыша соттоп атат. Алардын амнистиясы бар экен да, биздин тил менен айтканда, 1 жылда 1 кишини кой берет экен. Могул жакта Бараба деген турат. Кызылдай камкор. Башкесер, каракчы. Бул жакта Иса алейхисаламды тургузду. Ушул экөөнүн тандагыла, элге кайрылып атат, тандагыла кимди кой берейин деп атат. Элдин баары дүркүрөп, Барабаны кой берди. Иса алейхисаламды ас dedi. Assalamu aleykum. Pende ушундайбыз биз. Жакшылык кылган кишини тепкилеп жүрүп жок кылган пендебиз. Бул тарых мен ойлоп тапкан жокмун. Караңыздар. Эртең шайлоо болгондо да ушундайбыз. Биздин кейпибиз ушундай. Таза, туура, чынчыл, нукра, дасыккан жигиттерибизди, кыздарыбызды түртүп коебуздар. Бир Кудайдан жөө качкандарды колдоп беребиз. Урматтуу Адахан Кипсамай, сиздер бир аз каражат сарптап элди күттөсөңүз болбойбу? Таштан ушул жерге. Копту күттөгөндү билем. Мен дагы КТРдин бетин бербей койгонго күчүм жетет. Дилим да жетет. Ташта. Бийликке барып Кыргызстанды оңдош үчүн аракет жасаңыздар дейт. Жасасаңыздар, акчага күн тийген жакка оогондор өтө эле көп биздин элде дейт. Элдин кызыкчылыгы келечегине кайдыгер карабасаңыз, бир аз каражат сарптап койсоңуз. Болбосо бизде мыйзам иштебеген жакшы билесиз дейт. Жакшы жазыптырсыз, айтып атпаймынбы? Келиң, бөлүшүм ошол каражаттар. Каражат жок садагы. Каражат жок. Сиздер ойлоп атасыздар, ушул
жүрсе, жеңишке жетишип кетет. Жок. Мына кээ партиялардын жетекчилери ким десе айта албайсың. Бирок добуш бересиң. Кандай дейсиң? Азыр мен сурайын, жооп бере албайсың. Бирок ошол партияга неге добуш бердиң десе, билбейм дейсиң. Билесиз. Билесиз. Мына Россиядагы бардык участокторду караңыздар, мадумара биринчи келди. Ошондо бирөө жазды. Эгер Кыргызстанда да ушундай таза шайлоо өтсө, Кыргызстандагы да көрүнүш ушундай болмок деп жазды. Мен алардан суранып атам. Кыргызстандын келечеги үчүн 10 күнгө келип кетсеңиздер деп суранып атам. Келип өзүңүздөрдүн добушуңуздарды берип кетсеңиздер экен деп атам. Сыртта жүрүп тыйын таабыз деп жүрө берген менен мамлекетибизди, элибизди жоготуп атканыбызды түшүнбөй атабыз. Ар дайым элдердин маянасын көтөрөбүз деп көтөрбөй келишет. Мугалим, врач дегеле ар бир кесиптин ээлери баалап айлык акысын көтөрүп берсеңиз дейт. Биринчи көтөрө турган жерге жеткириңиз мени. Ошондой 2017-жылы президенттик шайлоодо мен сиздер менен жолукканда айттым эле. Мен антип убада бербейм деп. Убада берген киши эмне деп айтты эле? Булар 24 миң кылса, мен 25 миң кылып берем. Булар ай пенсияларды 10 миң кылса, мен 11 миң кылып берем. Бул дәл-дәлчи да. Базардагы дәл-дәлчинин сөзү. Мына абалары билет, куда келе турганда базарга чыгабыздар. Bir kozunu tandap alıp, barbaraka dep koldu silke verip akırı makul bulasınlar. Men, hormatlı jigitler, kızlar, munu dünyanın rahatından baş geçken kişi. Munu dünyanın rahatından berikti. Mağa maşinandağı, baylığındağı, üyündağı, kiyimindağı mağa tük kızığı yok. Men bir odalı özüm ahiretke dayarlap atkan adam. Men oşol jerde taza boldum. Oşol jerde köprödөн çırpkap ötüp ketkim kelет. Oşol jerde Amirimdin açılbастыгын ушул күнгө чейин жасаган күнөөлөрүмдү ыйлап кечирим сурайм. Мына ошол бул дүйнөдө баш кечкенбиз биз. Бул дүйнөнүн кызыкчылыгы. Дүйнөдө эң бай өлкө болуп турган Араб халифаты ошол жердеги экинчи халиф Умар разияллаху анху кезинде садака бере турган киши таппай калган экен. Себеби ушунчалык делегей тегиз болуп калган экен мамлекеттин элдин. Ошондо чыгып сүйлөгөндө Умар разияллаху анхунун чапанында 13 жамак болгон экен. Элестеткиле. Мен ошондой өмүр сүргүм келет. Мен Исхак Разаковдай чечендиги десе чечендиги, danışmanlık dese danışmanlığı, Usubaliev'de öte bardaklı işlerde жазып жасап жүрген киши катарында, Масалиевде кой оозунан чөп албаган, өзүнүн душманына да жамандык каалабаган Айкөл мына ушул инсандардай болгум келет. Биздин жүрөгүбүз ооруп калган. Ким келсе дагы бузулат дейбиз. Биз кое берип, бузула берип, жүрөгүбүздү бездетип коебуз. Мына ошол жерден мен өзүнөн сурадым. Арслан мырза, мына Кыргызстандын биринчи жетекчиси болуп туруп, мына ошол атаңыздын үйүн өзүңүз шыбадыңыз беле, ушундай кеп сөзү кап десем, анан бирөө шыбап бербейт мага. Элестеткиле. Кыргызстандын падышасы отпуск алып келип, өзүнүн энеси отурган үйдү өзү ылай жасап алып, тебелеп, ошону шыбап атканын элестеткиле. Бүгүн элестетип көрдү да. Же Атамбаевдин, же Сооронбаев, Жээнбековдин, же азыр болом деп аткандардын ошондой шымаланып үй шыбап аткан. Бирөөнү да атай албайсыздар. Сен бүт баарына азап көрсөтүп жүрүп өткөргөнбүз бул дүйнөдө. Өзү негизи Салижан Жегетов агабыз айткандай, кыргызга орусча сүйлөмөгөнчө ишенбейт дегендей, мен айта берип чачып алам. Ушуну 10 жылдан бери айтып келем. Азыркы 5 жашар балдар кийин 10 жылдан аман койсо, 10 жашар балдар 20га чыгат да келсем ошол суроо кайрып беребин.
Неге мен жақсы жасаған іштерді айтпайсың? Неге ұшып тұрушылар керек? Жағалды. Менден сұрабайсыңдар, қантип сіз Россиядан 15 жыл башта 1-4 класста оқығандарға ыстық тамақ ұйыштыра алдыңыз. Қантип деп сұрау берсеңер жарашпайды. Қантип сіз пенсиялардың барлығын ақша менен беріш керек. Моңда өтіп менен же чапан менен бергенге тыю салып мыйзам кабыл алдыңыз. Ошо мыйзамды кантип жаздыңыз десеңиз болбойбу? Эмне үчүн 7 бала төлөгөн энелерди баатыр кылып койдуңуз деп сурасаңар окшошпойбу? Булар же жакындуу. Эми бул каркырап мен картайтып бүт тушкан. Мен мындай мисал келтирип айттым. Мен өзүмдүн үйүмдөгү өсүп аткан терек бар. Күз келгенде аябай жалбырагы жерге төгүлөт. Анан каарып калды. Кудай сактасын, Бишкекте соңку кездерде аябагандай каттуу шамал. Ошол терек Кудай сактасын ушул жакка карай кетсе, бүт бар. Ошол өзүмдүн короомдагы турган теректи кесиш үчүн мен кимдерге гана барбайм, айламайм. Келди акыл жүктөм. Мен акимчиликке барам. Андан зеленхозго барам. Зеленхозго барам. Андан кийин барып баягы тазалык деген бар, ага барам. Мен 5-6 кишиден барып рухсат сурап, келип кол койдуруп алгандан кийин гана ошол теректи кесе алам. Садагам кыргызым менен. Калдырган жайлоодон адакат берип жиберген болсо, эр экен, кандай дейсиңер? Жигит экен. Демек колунан баардык иш келет экен да, кандай дейсиңер? Шайлоодон өтпөй калсаңыз эмне план дейт? Өтүшүңүзгө тилектешпиз, бирок болбой калса деген ойда дейт. Башар деген сөз экен. Бул биринчиден биз баардык нерсеге жаратканга гана баш ийебиз. Көз ачылып жумулганга чейин эмне болорун Аллахтан башка эч ким билбейт. Биз өтөбүз деп да көкүрөк какпайбыз, өтпөй калышыбыз мүмкүн деп да мүңкүрөбөйбүз. Биз үмүт менен, жакшы тилек менен Аллах насип кылса, жеңиш биз тарапта болот. Аллах колдосун, сиз да Алган Гүлсөнбаев, сизди чогуу жүргөн командаңызга мен сизге суроо. Садыр Жапаров өтө аша чыгып баратат, мүмкүн аркалып туугандар. Мен ушул сөздөрдү колдонбогула деп тыйым салам. Аркалып, түштүк, түндүк. Мен ушул кезди радионун кээ бир жетекчилерине барып атайын айттым да. Мындай деп айтат да, аба райын айтканда, түштүктө күн аба райы 3 даражадан 20 даражага чейин, 3 даражадан 5 даражага чейин ысык болот дейт. Бул кандай бул? Мен эч түшүнбөйм ушундай нерсени. Мисалы, мен азыр Дароот Коргондон келатам. Дароот Коргондо эл менен көчөдө жолугуштук, -23 болуп турду. Муну Бекжарга келсек, +3 көрсөтүлдү. Же Бекжар түштүк эмес. Же Дароот Коргон түштүк эмес. Биз ар бир нерсени өзүнүн атынан аташыбыз керек. Ош областында, Дыйкан талаларында ушундай, тоолордо мындай. Мисалы, бир эле Өзгөндү алып көрөлү. Өзгөндө 30 градус болуп атканда Кара-Шорого чыксаңыз 22. Кечинде титиреп üşüйсүз. Ноокатты караңыз. Ноокаттын өзүндө тердеп отура албай атсаңыз, Кара-Койго чыксаңыз 21-23 болот. Туурабы? Ошондуктан биз так айтышыбыз керек. Өтө ашык чыгып баратат дейт. Ысык көл, нарын үчү эли, биз бир боор элбиз. Бирок ошол жакта жашаган жашоочулар тоок сүйүп чакырбаптыр. Тоок союп чакырбаптыр. Биздин түштүк эли качан кутулабыз дейт. Кошоматтыктан качан кутулабыз дейт. Андан кутула албайбыз. Мына туура маселе коюпсуз. Айлана биринен бир өтүп талашат да, биринен бир район калбайт. Мен бүгүн чай бердим. Мен мисалы мен ошондой тойго чакырсам,
Birinci gün baradığımda, ikinci günü rahmat razımın deydiler. Biroq var şurada. Var orada. Ötkende biröv toygular koygan eken, bir beçaralardan biröv der kişi. Oşağa ayıp pul salındı. Nege? 300 kişi topladı. 10.000 kişi topladı mı? Kana ayıp pul. Kana nizamlarında vardı o bir deyken. Eğer de ben oşunday kılıp stadionga toplosam, anda Kıday berip kaldı. Topladı. Taşı atağız, Osipler işlep dağıdı. Barlık işmenin kamsız olup kaldı. Oşun için ağabeyimiz özü üstü. Toraytaslar. Biri karışıklı içip giygisi, biz senden aşık düşüyoruz deyip andan mıhtıra ağın giygisi şurada. Bara turgan azamat bunday deş gerek. Balдар, bugün beni aşka toygozup, çapanga toygozup koyup, erteng men sizlerдің көзүңөрдү карай албай калбай, кечирип койгула. Курсагым топ, çapanım bütün, men iştegeni baratan, aş жегени бараткан жокмун деш керек. Баш тартыш керек. Eliniz üçün, өлkөңүz üçün күнөөгө батып болсо дагы бир нерсе кылыңызчы суранайын. Сураныч, sizden başka hiç kimge mamleketli işenbeyim deydi. Rahmat. Ejeken jazdыңыз bı, agayın jazdыңыз bı, ilim bir karındaşım bı, niyetingizge rahmat. Kuday kalasa bardығы jakşı olup, biz bir gün uşunday bir gün gelip, işenip koyumuzlar. Bana bizde şu karan tün kaptap durgan siyahtı olup turadi da smog, tütün. Uşul peylimiz olgan bolsa, bir gün şamal aydap ketedi da asmanımızın üstüne açıladi Kuday kalasa. Oşonda her birimizin dilimizge tazalıkты salat. Oşonda bizden Kırgızstan'a tatlıklı jetekçi gelip, sen Jaratkandın vadası var. Al bu vada hiç bir şey atkarlar inşallah. Ne deyip? Biz buzuk qoğumga zalim padişa verip, al arqılı jazalaymiz deydi. Demek, bizde padişa jaman demeşimiz gerek. Biz qoğum buzulduk deşimiz gerek. Men jana aytkan, bulaqtın başı özümüzde eken. Qarаңыз. Hiç kaçan Jaratkandın sözü eki olmayın. Qarаңыз, daha bir jol kulak salыңыз. Buzulgan qoğumga zalim padişa verip, al arqılı jazalaymiz. Mümkün bizden başımızda birinden ötken biri Natavandardın gelip atkanlığı bizge jazadır. Kanday deyirsizler? Anın ikinci düşünüğü var. Çındığında değil, jetekçiңер өзүңөрдөн. Jetekçiңер өзүңөрдөн degen söz, siz kanday olsanız sizin jetekçiңiz oşongoy. Demek, birinci biz eken bu. Bulağı biz ekenmiz. Allah barımızda iman versin, insaf versin, tazalanını nasip kılgan olsun. Biz el tazalanı arqılı taza jetekçilerden gelgenine her birimizde seyirci kılgan olsun. Aksılarda Özbekistan çegaranı biz жаққа жылдырып келіп алышқаны жөнінде ошол жердин тургундары видео чыгарышты. Ушул жерде азыркы бийлик сөрөйлөр караш келе ушуларды айтса болот, көз көрүнө жер сатып атылат деп. Москвадагы Кара Суудагы колдоочумуз Гүлнур дейт. Гүлнур айым 1000 жолу сизге таазим этип рахмат айтам. Чындыгы жерди берип атат деген ушулар болот. Жер кетти деген ушулар болот. А биз чегара тактагандар биздин пайдабызга чечилди. Азыркы колдоп аткан Садыр деп эл 4-октябрь күнү ким деп атты эле дейт. Ай азаматта. Мына өзүбүз жооп беребиз. Ал күнү ал кишини колдогон адам жок эле дейт, аз эле дейт. Элибиздин 4-октябрь күнү бир эске салдырып коюңузчу дейт. 4-октябрь күнү шайлоо адилетсиз өттү. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгар деген талап менен чыкканбыз. Биз ал жерге чыккан ел. Өкмөт кетсин, Сооронбай кетсин деген талапты койгон эмеспиз. Биз конституция өзгөрсүн, эки дос келсин, бирөө бул болсун, экинчиси ал болсун деп айткан эмеспиз. Кыргызстандын тагдырын эки дос чечсин деп айткан эмеспиз. Мына эки достун алып келгени ушул жер биздин. Эми дагы эки доско чыдашыбыз керек. Урматтуу ағайын, siz президент болып қалсаңыз, биринчи эмнени ишке ашырасыз? Тартипти. Тартипти, дагы бир жолу тартипти.
birinci tartipte ornutup almayınca biz hiç nesege жетişe albayız. İşenip koyumuzlar. Tartip 1000 жолу kakşıp aytan tartip. Oşon üçün bizdin urağın gelecek emez. 10 yıl keyinki, 15 yıl keyinki emez. Bugün iman, mıyza, tartip. 3 ele söz. Kalganın bari bizdin eli söz-özünü жасалады. Hiç kaysı ökmün biyilik eldi baktan emez. Teskerisince el biyilikti bakıp gelir. Oşol biyilikti bakıp atkan elge adilet tüylüktü gana ornatıp veremezsiniz. Kanattıuga kaktırбай, tomşuktuuga çokutбай, aldууларга алдырбай, баарына тегиз мамиле кылган болсо, эл өзүнөн өзү көтөрүлүп кетет. Ишенип коебуздар. Биздин программабыз. Ассаламу алейкум, Адахан Кимсанбаевич, мен Абдулла Ташиевич, Борбор-Азия Абдулла Ташиевич, Борбор-Азия багбаттар биримдигинин жетекчиси. Эгерде президент болуп өтүп кала турган болсоңуз, бизде иштетилбей турган 2 миллион гектар жерди иштетип, бак отургузууга Борбор-Азия биримдигинин программасын колдоп бере аласызбы? 7 областка 7 питомник жана чоң областной центрлерге отдельный питомник салууга күч жумшайсызбы? Инвестор тартып гранттардын багбанчылыкка акча бөлдүрүп, андан сырткары суу жетпеген аймактарга суу чыгарыш үчүн 100 дана вертикально каза турган буровой установкаларды алып бере аласыздарбы? Совет мезгилинде заложенный 12 БЧКдан 4 келген канал бар, ошолорду казып бере аласыздарбы деген суроо талаптарыбызды коюп жатабыз. Жооп алалы. Туугандар, калган суроонун баары менен чечилмек. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум ассалам ва баракатуху. Ким Абдулла? Ташиевич. Абдулла мырза, менден улуусузбу, кичүүсүзбү билбейт экенмин. Сурообуз абдан актуалдуу. Бизде көп айтат да программаны истегенде. Биздин ушу программанын бири биз Кыргызстан таза экологиялык жер, жемиш, эт, сүт, май менен сыртка чыксак бизге жетиштүү болот. Эми караңыздар эсептеп. Абдан туура маселе көтөрүүдө. Азамат деш керек. Кудай буйрса, насип кылса, иштин көзүн билген болсо, мына ошол Абдулла мырзага окшогон мырзалардын баарынын ассоциациясын түзүп келип туруп, Кыргызстанды бир өзүнчө токойго айландырса болот. Неге? Караңыз. Мен эки кишинин чарбасыны көрдүм. Эки кишинин. Бирөө Исхак Абсаматович Масалиевдики. Сіздерге қызық болып табы, ал шарбасы бар дегенде. Bir жер алыптыр, ошол биз отурган залдын ичин челип жерди алыптыр дагы. Караңыздар, ошол жерге кулпунай эгиптир. Кулпунай жеп кетпейсизби дегенде болуп чакыргандан бардык. Караңыз эми. Суу жок жер. Алгандай кылат экен. Баягында канистр коюп коюптур, 20 литр канистр менен 10 сотик жерди сугарса болот экен. 200 литрлик ошондой бир бакты коюп коюптур. Ага жанакы кошумча азыктандыруучу нерселерди куят экен. Ар бир кулпунайдын түбүнө барып тамчылап турат экен. А бизге 200 литр сууга эшиктин алдына суу сеип шыпырганга жетпей калат. Туура. Жайда ушул жайда сеип салкындатабыз деп себеп берип ушундай. Караңыздар. Демек, акыл менен иштесе, мына Абдулла мырза айткандай Кыргызстанды токойго айландырса болот. Суу чыкпаган жер жок бизде. Бардык жерде суу чыгат. Экинчи маселеси, мына Абидин Темировдин көрдүм. Ташталып кеткен короо сарайларды алып алып, ошол жерге бадыраң өстүрүп атыптыр. Тамчылатып суу менен. Аны дагы сурадым. Аныкы деле бир эле канистр бир канча жерге жетет экен. Мындайча айтканда биз сууну кор кылып атыптырбыз да. Суу өсүмдүккө кетпей, эгинге кетпей, суу жерге кетип барыптыр бизде. Баягы агат менен кой беребиз ба? Агаттын аягына жеткенче айлана канча тонналаган суу жердин астына кирип кетет. Эгер ошол тамырдын үстүнө тамчылатып койгон болсо, 1000 есе үнөм болот экен. Абдулла мырза, кайдыгер эмес болгон пикириңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Ошол кайрадан түз эфирден берип атабыз. Түз эфир бар. Түз эфир бар. Ал
Allah razı olsun, kaydıgar bolboy ушундай болуп суроо кошулуп атканыңызда мүмкүнчүлүгүңүз болгондо 1-2 жолугалы. Менин дагы кызыгуум ушул. Себеп мына Баткен областында, Лейбек районунда баягы Некесекерек суусу деген бар, башка жерлер бар. Ошондо Союздун мезгилиндеги долбоорлор бар да. Ошол сууну бурса 50 000 гектар суга жер пайда болот деген сөз бар. Ал агат менен сугарганда. Эгер биз тамчылатма менен сугара турган болсок 50 000 эмес айдан 1 миллион гектар жерге жете турган суубуз бар. Тек гана ошол иштин көзүн билген азаматтарды алып келишибиз керек. Абдулла Мырзага окшогон азаматтарды алып келип, мына бирөө мисалы мына жерде барбы? Батыр деген жигит. Мына Батыр деген жигит бар. Ушул жигит менен канча жылдан бери чоңгу жүрөт, айтат. Агай дейт, эгерде сиз жетер жерге жетип калсаңыз дейт, ошол замат мени кой бериңиз дейт. Эмне кыласыз? Мен тоо таштын арасында мал бакмайынча көңүлүм ачылбайт. Мен малды жакшы көрөм. Мен айттым, Кудай кааласа, эң бийик тоолуу деген жерге барып, топоз чарбасын куруп беребиз деп. Омар разияллаху анхунун тушунда өзүнүн жакшы көргөн досун, өзү батыш болуп калгандан кийин жакшы көргөн досуну чакырып алып айткан, ушул мамлекеттин казысы болуп бер деген. Биздин тил менен айтканда ген прокурор болуп бер деген. Мен не жамандык кылдым сага, Омар деп ыйлап качкан. Не жамандык кылдым? Азыр бой эсептеп көрүңүз. Сен ген прокурор болуп кечээ болушуң керек. Кечээ. Сен экөөбүз бир партияда жүрбөдүк билейик. Азыркы ген прокурорлордо. Анан эмнеге ушундай качасың десе, бир де болбосо бирде бир ишке туура эмес чечип чыгарып коюп, жаратканга не деп жооп берем деп корком деп качкан. Мына ушундай адамдар өткөн. Мына ушундай аалымдар, ушундай падышалар өткөн заман. Мына имам Азамдын тушунда ушул 10 чакты өзүнүн баягы шакирттерин жетелеп алып баратып, аябай күн ысык, талай мөчөлдө баратып, бир жалгыз там турат дейт, чатыр турат дейт. Ошол чатырдын көлөкөсүнө шакирттери тура калып күндөн качып. Имам Азам ошол жерде тура берет. Ага, эмне үчүн ушул жакка кирбейсиз десе, айтат дейт. Ушул чатырдын ээси менден карыз алган. Үйүнүн көлөкөсүндө турсам, ошол үйүнүн көлөкөсүндө тургандыгын берген карызымдын үстүнө үстөк болуп калабы деп корком деген. Мына караңыздар, айналайындар. Не үчүн Мадумаров баратат? Ушундай заманды куруш үчүн баратат. Мен сиздерге далилдеш үчүн баратам. Ушундай таза жетекчи болуп калыңыздар, чыгып Кудай кааласа. Россияга барабыз. Ташкентке барабыз. Астанага барабыз. Кай жерге барбайлы? Биз уялбай турган жетекчилер болот садакаларым мен. Bizde öksürük payda olup kaldı. Kayısıl жетекчини bir жака жиберсем, эмне деп коет экен деп коркуп отурасың ушул жакта титиреп. Жокпу бизди көрсөтө турган жигиттерибиз, кыздарыбыз? Бар. Бирок эл ошолорду көтөрө албай атат. Эмнеге? Эл башка жака басып кетти. Неге? Себеп бир жерден бузулуп калып атабыз. Ушунан жараткан Аллах сактаган болсун. Мен азыр чыдабай кеттим. Ушунчалык сабаттуу, ушунчалык таланттуу, чыдамкай, мээнеткеч эл эмнеге ушунчалык кордукта жашап атабыз? Ушуга башым жетпейт. Келгиле, өзгөлөр. Бизден дагы акылдуу кыздар келет, жигиттер келет. Ошол кезге чейин Кыргызстанды сактап туруп ошол өткөрүп бергенди бизге маңдайыбызга жазган болсун. Кандай максатта келсе ошол максаттардын аткарылышына бизге себепчи болсун. Жакшылык күндөрдө жолугушалы. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.